Аймактардын өнүгүүсү мамлекеттин тиреги. Өткөн жылы Ош облусунда 10 миллиард сомдон ашуун продукция өндүрүлдү. Республикалык бюджеттен 32 социалдык объекти курулуп, анын 29-у пайдаланууга берилди. Ноокат районунда өткөн жылы 12 өнөр жай ишканасы ачылып, жалпы 72 жумуш орну түзүлдү. Региондорду ичүү таза суу менен камсыз кылуу программасынын алкагында 32 миңден ашуун кожолукка таза суу толук жеткирилди. Мамлекеттик кызматтар онлайн системасына өткөрүлүп, санариптик программа жолго коюлган. Райондун көрсөткүчтөрү канааттандырарлык деңгээлде. Региондордогу аткарылган иштер жана алдыдагы пландар боюнча атайын коллегиялык жыйын Ош облусунда башталды. Бүгүн Ноокат районунда өткөрүлүп, өз ишине кайдыгер жетекчилерге эскертүү берилди. Ноокат районунда жалпы 16 айыл өкмөт бир шаар бар. Калктын саны 300 миңге жакын. Элеттиктердин басымдуу бөлүгү дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Бүгүн атайын райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары айтылып, бизнес, билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөр талкууга алынды. Жыйынга айыл өкмөттөр, мамлекеттик ишканалардын жетекчилери катышып, алдыдагы аткарыла турган иштер тааныштырылды. Райондо өткөн жылы бир катар алгылыктуу иштер аткарылып, жалпы 1 миллиард 8 миллион сом инвестиция тартылган. Республикалык бюджеттен 89 миллион сом каралып, 12 жакырым жолго асфальт төшөлгөн. Бардык айыл өкмөттөр өздөрүнө жеткирген жергиликтүү салыктын план тапшырмаларын толук аткарышкан. Ноокат райондук мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык 2020 жылдын 1-январына карата бардык автодөрттөр өткөн салык төлөөчүлөрдүн саны 35.870 түшсө, анын ичинен юридикалык тараптар 1.264, физикалык тараптар 34.609 түзгөн. Бала бакча талаш өтөт. Сиз бул боюнча айтпадыңыз да, эгер билесиз ушул маселени. Эми терапияны жаап койсок, эл каяка барат? Орда бул маселе. Бул бир. Анан билесиз, ал чагым сетканасы бар. Азык проектин бүтүрүп атабыз. Буга жардам берсеңиздер жакшы болот. Айыл чарба өндүрүш тармагында райондун көрсөткүчү жакшы, бирок калктын социалдык абалы айрым айыл өкмөттөрдө төмөндөп кеткен. Ошондой эле саламаттыкты сактоо тармагы толук онлайн системасына өткөн менен бир топ көйгөйлөр бар экенин тургундар билдирди. Архитектура социалдык өнүгүү башкармалыктарынын иши сынга алынып, эл тарабынан наразычылыктар көп экенин айтылды. Маалымат каражаттары чыгып атат. Мен бетте айтайын дедим, сиздин айтканыңыз биздин Ноокат районунда сиздин саясатыңыз жүрбөй атат депчи. Себеби менин көзүмчө сиздин сотруднигиңизди бир аял 1000 сом пул алды. Сиз ошонун иштен айдап атасыз. Сиз кадрларды реформа кыла албадыңыз. Ошол эле кадрлар иштеп атат. Мен эми негиздүү деп ойлобойм, себеби бул өзгөртүүлөрдү киргизип атат да. Биз элге болгон камкордук көрүп атабыз да. Биз мисалы ар бир жаранга биздин башкармалык, биздин министрлик жардам катары иш аткарабыз да биз. Анан эми пособияларды кыскартуу деген бизде милдет жок. Бизде канчалык эл муктаж болсо, ошолорду пособия менен башка бир социалдык пособия менен камсыз кылыш биздин милдет. Айыл чарба тармагын колдоо максатында өткөн жылы элеттиктерге 75 миллион 125 миң сом насыя берилген. Жергиликтүү дыйкандарга жана ишкерлерге бир катар жеңил шарттар түзүлүп, мамлекеттик салыктардан бошотулган. Айыл жериндеги инфраструктураны көтөрүү максатында жергиликтүү бюджеттен 18 миллион сом жумшалып, айылдардагы ички көчөлөрдүн 38 чакырымына шагыл төгүлгөн. Калктуу конуштарды таза суу менен камсыздоо программасынын негизинде 46 миңден ашуун кожолуктун 32.073 кожолугуна ичүүчү таза суу толук жеткен. 2023 жылга чейин республиканын бардык аймактарын таза суу менен камсыздоо мамлекеттин негизги программасы. Билим берүү системасында бардык мектеп 100% интернет менен камсыз болду. Андан тышкары компьютерлештирүү болду. Бүт мектептерибизге мүмкүн болушунча интерактив доскаларды, компьютерлерди жергиликтүү бийликтин эсебинен алып бердик. Андан кийин мындан тышкары айыл өкмөттөргө, ФАПтарга, милиция кызматкерлеринин имараттарына дагы интернет булактарын алып кирип атабыз. Негизинен мына өнөр жай көрсөткүчтөрүбүз дагы жакшы болду. Негизинен көрсөткүчтөр жакшы. Мындан тышкары мына башка инвестиция боюнча иштер жакшы жүрдү. Мына жалпы инвестициянын суммасы 2019 1 миллиард 8 миллион сом түздү. Региондордогу аткарылган иштер жана алдыдагы пландар боюнча атайын коллегиялык жыйын Ош облусунун бардык райондорунда өтөт. Анда ар бир райондун экономикалык, социалдык көйгөйлөрү талкууланып, алдыдагы пландар бекитилет. Өткөн жылы Ош облусунда 59 жаңы ишкана, 600 жумуш орну түзүлдү. Жаңы ачылган ишканалардын эсебинен жалпысынан 651 миллион сомдук инвестиция тартылган. Билим берүү тармагында саламаттык сактоо боюнча, социалдык коргоо боюнча маселелер талкууланды, курч өттү десек де болот. Кээ бир жетекчилерге
тартипке чакыруу боюнча сунуштар берилди. Кызматтык абалдын карары боюнча да сунуштар берилди. Өндүрүш боюнча да жакшы, айыл чарба багытында да жакшы. Жалпы экономикалык көрсөткүч, социалдык экономикалык көрсөткүч жакшы. Жумуш орундарын түзүү боюнча, жаңы ишканаларды ачуу боюнча инвестициялар кичине басаңдап кетти. Эми ушун дегенде мурдагы жылдары чоң заводдор ишке кирип, ошондон баягы инвестициянын көлөмү чоң эле да. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында элеттиктердин турмушу бир кыйла жакшырган. Өлкө калкынын 65%га жакыны айыл жергесинде жашайт. Көпчүлүк элеттиктер айыл чарбасы менен алектенет. Айыл жериндеги инфраструктураны көтөрүүдө мамлекет болгон күч аракетин жумшоодо. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар.